Kırgız Respublikasının Жогорку Кеңешинин депутаттарына жана өкмөтүнө кайрылып кетким келет. Бүгүнкү убакта дүйнө жүзүндө COVID-19 оорусу күчөп турган маал. Америкада, Европада, жердин баарында экинчи толкуну келип каптап атат. Ошол эле биздин стратегиялык өнөктөшүбүз болгон Россияда да күндөн күнгө күчөдү. 27.000-29.000 кишиге чейин бир күндө ошол оору жугуп 500-600, 700-ге чейин өлгөндөрдүн саны болуп атат бир суткада. Ал жерде да унутпашыбыз керек, биздин дагы 1 миллионго жакын жарандарыбыз мигрант болуп жүрөт. Андан сырткары коңшу эле Казакстанда дагы бул абал өтө начар. Ковид оорусу менен бүткүл дүйнөдө бир да мамлекет калган жок оорубаганчы. Коңшу Кытайдан бул оору башталган. Кыргызстанда мына июнь-июль айында кандай чоң кризис болду эле. Аны өкмөтүбүз жашырып 1,5 миң киши өлсө дагы бул официалдык жагы аны дагы 700-гө түшүргөн. Андан эмне пайда тапты билбейм. Дүйнө жүзүндө Кыргызстан экинчи жолу бул коронавирус менен рекорд койгон. Элдин 6 миллион санына жараша өлгөндөрдүн саны боюнча биз биринчи орунга чыкканбыз жана медицина кызматкерлеринин өлүмү боюнча дагы биринчи орунга чыкканбыз. Тилекке каршы да. Жаңы айтып аткан нерсе дагы бул өкмөттүн ким башын айландырды билбейм. Мына бир жума болуп баратат, Кыргызстан бүткүл дүйнө жүзүнө ачык деп жарыялат өзү. Ошол эле маалда коңшу мамлекеттерде дагы бул илдет күчөп турган маал. Россияда бул ооруга каршы вакцинасын чыгарды. Өзүнүн элин камсыз кыла баштады. Армиясынан баштап ар бир региондорго, облустарга жеткизишти. Ошол дарыны мамлекет башчылары сүйлөшүп алып туруп, ошол Евразиялык союзга кирген Казакстан, Белоруссия өзлөрүнүн өлкөсүнөн чыгарган тат азыр. Ал тургай коңшу Өзбекстан дагы өзүнүн Ташкенттен ошол ковидке каршы вакцинаны чыгарган турат. Россия менен сүйлөшүп алып. Кыргызстанга качан вакцина келет белгисиз. Андан сырткары баарын ачып салганыбыз менен бизде ушул акыркы 10-11 жылда бир да больница курулган эмес. Азыркы убакта бул оору күчөп турган маал. Той тобурлар көбөйдү. 500 киши, 600 киши, 700 кишиге чейин чакырып Куран окутуулары болуп атат. Өлүм житим көбөйүп атат. Мисалы 300 киши оорусу, анын 150сү биздин борбор шаарыбызда Бишкекте болуп атат. Кээ бир бала бакча, школдор иштей баштады. Билим берүү министрлиги айтып атат, жаңы жылдан баштап жогорку окуу жайларын ачыла тургандай болуп атат. Биздин даярдыгыбыз барбы же жокпу? Эң баалуулук бизде деген элибиздин журтубуздун ден соолугу да. Ден соолук ошол ковид экинчи толкун азыр эртеби кечпи Кыргызстанга келет да. Даярдыгыбыз барбы ошо же жокпу? Же ушу июнь-июль айындагыдай бир дарыны 12-13 миңге чейин чыгарып кызыл булактар өзүнүн чөнтөгүнө толтуруп алышпады беле. Ошол эле колунда барлар бир топторучу. Бирөө да кечирим сурап, бирөө да жоопко тартылган жок да ошо адамдардын өлүмүнө дарачы мисалычы. Азыр деле 1,5 миллион болуп калды ошол азайткандан кийин дагычы. Бүткүл дүйнө жүзү билбедиби Кыргызстандын даярдыгы жок экенинчи. Анан эми жайында бир да турист келген эмес башкачы мамлекеттерден. Себеби баардыгы жабык болуп атат. Евросоюздун жарымынан көп мамлекеттер жабык азырчы. Россияга дагы жанагы тести жок эч кимди киргизбейт. Азырчы. Кирсе дагы чыгып келатканда аэропорттон биз мисалы Кыргызстандан азыр мына Эмиратка учуп атат, Турцияга учуп атат, анан Россияга учуп атат. Ал жерден сени аэропорттон киргизбейт, эгер сен жаңы тесттен бул жерден анализ өткөрүп, анан барбасаңчы. Кыргызстанга мисалы аэропорттон учуп келсең, температураңды карап койгон эч ким жок. Баары очередтен тыгылышып, ошо самолеттун ичинде бул кондиционер иштеп атат. Бирөө оорукчал болсо, ошол 150 кишиге эле, 300 кишиге эле бир самолетто бар тең ооруга дуушар болуп атпайбы? Обсервациялар даярбы бүгүн же жокпу? Дары-дармектер жетиштүүбү же жокпу? Качан Кыргызстанга буга каршы вакцина келет? Өзгөчө жашап калган кишилерге экинчи жолу уже жугуп атпайбы? Экинчи волнасынан экинчи жолу жугуп, азыр мына инфекционный больница, биринчи больница, бир топ ооруканалар толуп турат, орун жок азырчы. Бул өкмөт менен азыр Жогорку Кеңеш тезинен чара көрүп туруп, коопсуздугун, мамлекеттин коопсуздугун, элдин коопсуздугун сактап калбасак болбойт. Бүгүнкү күндө экономикалык, социалдык абал өтө начар. Баалар өсүп турат. Ички сырткы карыз көбөйгөндөн көбөйүп атат. Бир мамлекеттен бир грант, бир жардам келбей калды бүгүнчү. Белибизди бекем буубайлыбы? Анан мындай популисттиктен кетип туруп, башка маселелерди чечпейлиби? Алдыда шайлоо турат.
Шайлоого да барганда элдин баарына жугат да мындайчы. Бир алгоритмди иштеп чыгыш керек болот баягы азырчы. Анан кандай биз элибизди кырып алсак болбойт. Элибиздин анча эле бир топ мөктөп турган кез азырчы. Канчасы ооруп атат азыр дагычы. Анан бүгүнкү күндө мен элибизге да кайрылар элем. Бул сарапкорчулукту азайтышыбыз керек эле. Кредитке алып туруп тойлорду, аштарды өткөргөндү токтотушубуз керек эле. Көп чогулгандардан алысыраак болушубуз керек эле. Себеби өзүбүз бирибизге жугузуп атабыз. Өзүбүздөн баштайлык. Үй бүлөбүздү сактайлык. Кошуна колоңду сактайлык, подъездди, тегерегибизди. Кайдыгер болбой, маскасыз жүрсө автобуска түшкөндөрдү дагы замечание кылалык. Айланайын балам же эжеке маска кийиңиз депчи. Базарлардын баары ачык болуп турат азыр. Тем более суук күчүнө кирип турган кезде азыр коронавирустун тарашы күндөн күнгө көбөйүп баратат. Кыргызстан биз өзүбүз асманда жылдыз бир жерде жашаган эл эмеспиз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн коопсуздугу өзүбүз карап камсыз кылбасак биз үчүн эч кимге кылып бербейт. Мен кайрылар элем өкмөткө. Жети өлчөп бир чет иштейт, бирге иштейт. Азыр көзүңүздөрдү ачыңыздар. Элге иштесиңиздер керек бийлик, эл силерге эмес. Демек элдин коопсуздугун камсыз кылбасаңар эртең жоопкерчиликке дуушар болосуздар. Мен элибизде ден соолук каалайм, ийгилик каалайм, бакубат жашоосун каалайм. Алдыбызда жаңы жыл келатат, жаркырап жакшынакай тозуп алалык. Ый менен эмес, сөөк коюу менен эмес. Ошо больницаларды сагаалабай, өзүбүздү өзүбүз карайлык, элибиздин, журтубуздун келечегин ойлойлук, бирге түптөйлүк. Саламатта болуңуздар.